Assalamu alaikum, урматтуу Керей KG каналынын подписчиктери, катталуучулары, урматтуу достор. Мына сиздердин назарыңыздарда Honda Accord үлгүсүндөгү автоунааны тартууламакчымын. Биз бул чыгарылышты улай. Артында эки выхлопной глушители бар. V-образный шестерка, 3,5 объем. Молочный цветте Honda Accord автоунасы. Бул Hondanын жылы 2008. Онда жерлеринен чамча чийилген жерлери бар экен. Ал жака да келебиз азыр. Кожаный салон, электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, электрический сиденья. Булардын бардыгы өзүңүздү байкагандай мындай иштейт. Булардын бардыгы мына алдыга жылат байкаганыңардай. Кожаный салон. Бисмилlah да отурайлы. Мультируль. Круиз контроль. Бuyakta кнопкалары өтө көп экен. Түшүнүш кыйын. Кимдеги ушундай Honda Accord үлгүсүндөгү машинаны айдаган болсо комментарий жазыңыздар. Бул кандай машина? Мен биринчи жолу мындай машина отуруп атам. Өткөндө сыртынан эле тартып өттүм эле. Негизи буга чейин мындай машина салбадым. Мен жанымда досторум салып атат. Негизи мен өзүм сала элекмин. Шерттер салып, бир аз мындай чийилген жер бар экен, агарып калыптыр. Коробка автомат. Эки подогрев сиденья бар экен, 3 режимде. Кондиционер. Бул жакта подстаканник. Подлокотник. Кожаный. Эстерге немени дагы ачып көргөзүп коеюн багажындагы. Бул бензин. Багажы аябай кенен экен, багажы. Аябай кенен. Бул набор баллон экилиштүү. Запаскасы мында банан, кой лелек, аварийный знак. Бул жактардын ичин желе басып кеттир. Аркасы бир аз кир. Бир сыйра химистика кылып тазалап жууп койсо жакшы машина экен. Дискаларында бир аз мындай чийилген жерлери бар экен. Дискаларында сыртынан көрүнүшү мындай чийилген жерлери, анча-мынчанан да парокто мындай чийилген жерлери бар экен. Повторительдери. Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаа. Жылы 2008. Объему 3.5 бензин. Эми люк бар крышасында, аны айтып өтөлү. Эми мунун баасына келип токтоло турган болсок, мунун Кореядагы баасы $4,400. Кореядагы баасы $4,400. $2,000 жол киреси, $2,100 растаможкасы болот экен. Биз эсептесек, ошондо сиздерге Кыргызстанга барып оформить этише эле өзүңөргө калат, өзүңүздөргө атыңыздарга оформить этип аласыздар. Бул алдыңыздарда көргөн Porter CRD 126 көк цветтеги автоунасы. Бул артында мындай мусорларды үйүп коюштур. Бир аз жамгырда туруп заңдап калыптыр. Бул машина жылы 2008. Баллондору жаңы. Аркаң баллондору дагы жылы 2008. Электропакет. Кожаный салон. Сиденьясы бир аз мындай трещиналары бар. Ичинде бир аз кирирээк. Пробеги 282.500 км жүргөн. Магнитофон бар, кондиционер иштейт. Электрозеркаласы жок. Химистика кылып тазалап кое турган ушундай көк түстөгү Porter 2 126
автоунаасы. Бұл машина сатылды. Сатылған болса мен үшін тартып атасың деген ой келген болса, бұның өзіміздің шул араңыздардағы подписчиктерден біреусі алды. Ошондагы айтып өтөйүн. Шул көрүп аткан болса, машинасын өзү тааныйт. Сүрөттөрүн, видеолорун жөнөткөнбүз. Ушул машинаны $3300 сатканбыз. Ушундай туугандар. Урматтуу достор, урматтуу подписчиктер, биз чыгарылышты улай эле комментарийден суранган мусулман бир туугандарыбыздын суранычын аткарайлы деп бул эми автоунаага келип токтолдук. Бул Hyundai Santa Fe автоунаасы. Жылы 2008. Кара түстө. Балондору титановый. R18. Бул машина бир сыйра краска болунган. Көрүнүп эле турат. Көрүнүмдай. Повторительдери бар. Бесключевой доступ. Кнопка менен. Салону бираз начарыраак. Электропакет, электрозеркало. Сиденьяларында бираз чыртыктар бар. Электрический сиденья. Электрический. Жылы 2008. Салонуна келсек, мультируль. Рульдарында бираз мындай протерлор бар. Магнитофон, кондиционер. Калган жактары коробка автомат. Километрин азыр байкайлы. 260.700 километр жүргөн Santa Fe. Подстаканник, подлокотник, эки эрежеде ачылат. Мындай болуп ачылат эки эрежеде. Люк бар. Калган жактарын көрсөтөйүн. Аркасынан көрүнүшү. Буларды тазалап химистика кылыш керек. Аркалары кир экен. Арканкы иштеринде дагы мындай трещиналары бар экен. Бул аркасына келсек, аркасынан көрүнүшү, аркасынан эки выхлопной күлүштүлү бар. Алысырактан сиздерге тартып көргөзөйүн. Жакындан көрүнбөй атса, багажында дагы бесключевой доступ. Бул 7 орунду. Өзүңүздөр байкагандай көтөрүлөт. Бул жагы да көтөрүлөт. Артынан багажы бираз аз калып калат да. Муну сиденьяны көтөрүп койчу болсо. Мындай болуп 7 месталуу семейный машина болуп калат. 7 месталуу. Бул Hyundai Santa Fe жылы 2008, 2.2 дизель. Мунун Кореядагы баасы $2800. $800 растаможкасы, $2000 жол киреси болот. Туугандар, ошондо калганын өзүңүздөр кошуп аласыздар. Урматтуу достор, мына биз чыгарылышты улай эле. Биздин дагы бир подписчигибизге алынган машинаны сиздерге көрсөтүп коеюн. Мындай көк цветтеги көк Porter 2, жылы 2010, электропакет, электрозеркало, мотор ходойлору баары жакшы. Азыр жаңы эле бул машинаны ээси өзү тааныйт. Канча калганды, кимге алганды айтпай эле коеюн. Айтып койсом да болот. Аты Эсен деген биздин подписчигибизге алынган машина көк цветте. Балондору болсо баардыгы рабочий, нормальный жаңы состояние, үстүндө багажы бар. Болгону бир эле косяги мындай жеринде кичине урулган жери бар экен. Кичине калган кузов баардыгы родной краска, родной пробег, баардыгы жакшы. Эсен таксы көрүп аткан болсоңуз, ушул сиздин машинаңыз, ушул сизге алынды буйруса, эмдиги жума жүктөлөт насип кылса, бир сире көрсөтүп коеюн. Урматтуу подписчиктер, алдагы машиналардагы арасында
сіздердің араңыздарда отырған подписчиктерден, достордың, мұсылман бір туғандардың алған машиналарын көрсетіп өттім. Мен эми бұл көрсөтүштөн мақсат, шол көрүп аткан адам мен машинам экенин биз ага чейин сүрөттөрүн эле көрсөткөнбүз. Видеосундагы көрүп алсын деген ой максатта көрсөтүп атаган таксырлар туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. 2010 жылкы ушул Эсен таксырга алынган, Эсен деген бір туганыбызга алынган машина. 2010 жылкы Портер 2. Ушундай. Мына урматтуу достор, урматтуу мусулман бір тугандар, биз чыгарышты улай сиздерге AES 250 үлгүсүндөгү автоунааны көрсөтөйүн. Бул күмүш түстө AES 250 2,5 объем, 5 ключевой доступ кнопка менен. Жылы 2008. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, память сиденья, электрический сиденья мына бардыгы иштейт, алдыга жылат экен. Салондору болсо бир аз тазалап жууп коюш керек экен. Кожаный салон. Монитор бар экен. Старт кнопка. Километри болсо 160 000, 383 000 километр жүрүптүр. 383. Мультируль, круиз контроль бар экен. Автомат коробка. Подстаканник, подлокотник. Кожаный салон. Пассажирский сиденьяны дагы память сиденья, электрический сиденья. Авторегистратор. Люк, өзіңіздер көргендей. Мультируль, кожаный руль, шалка, магнитофон барлығы жайында екен. Бұл арқасынан көрініші кожаный салон біраз кир екен. Бұл сиденьяны арқаға қылса, арқасы біраз гененілі. Өз AES айырмаланып, ES-терден біраз кичине. Эки аркасына выхлопной глюштили чыгып турат. Камера задняя вида. Бул жакта көрүнүп турса керек. Сиздерге азыр аны дагы бир сыра көрсөтүп өтөйүн. Шашпастан. Биздин каналдан алыстан көрүп туруңуздар. R17 245/45 R17. Арка жагынын сиденьясы. Сиденьялары кожаный, ешқандай трещина, ешқандай жыртық жерлері жоқ, электропакет. Бұл жағыдағы 5 ключевой доступ кнопка менен. Айтып өткөндөй алдыдагыдай эле электрический сиденья, электропакет, память сиденья, монитор. Бұл жағынан көрүнүшү, люк крышада. Машина жүрүп турат. Сіздерге километрин көрсөткөнү азыр муну жүргүздүк. Азыр муну өчүргөнчө мунун задний камерасын сіздерге бир сыра көрсөтүп өтөйүн. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Мыктан камера задний вида. Өзүңүздөр көргөндөй коробкасы эч кандай теппейт. Көрсөк жылат машина 160 000, 383 км жүрген. Мультируль, старт кнопка. Кнопканы басып өчүп калат. Руль болсо мында өзү чыгып көтөрүлүп кетет. Мындай бир лок. Машинаны култай турган, жаба турган. Ушундай достор. Билдегем ушундай AES 250 автоунаалуу болгусу келген биздин сиздердин араңыздарда подписчиктерден болгон болсо, мен номерди описанияга калтырам, описанияга кайрылыңыздар. Бул машинанын Кореядагы баасы $5300, жол киреси $2000, растаможкасы жылына объемуна карап, растаможкасы 2,5 объем, 2008 $1000 болот. $1000 растаможкасы, $2000 жол киреси, $5300 Кореядагы баасы. Урматтуу досторум, кагазын көрсөт деген мусулман бір тугандарга айтайын. Кагаздары жок, мындай телефон номерлерин жазып койгон. Ошолорго чалып, ээси менен сүйлөшүп, ээси биякта жүрөт. Биз ключун алып, машинаны тарта обзор кылганга
тура келди. Ушундай достор. Урматтуу достор, саната сүйүүчүлөр, саната сурагандарга алдыдагы мокрый асфальт светтеги санатаны сунуштайм. Бул санатанын жылы 2011-ге 12. Мындай көргөнүңөрдөй повторительдери бар. Бул бесключевый доступ. Кнопка менен. Машина бираз жакын токтотулуп калдыр. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, кожаный салон, электрические сиденья, комплектациясы богатый экен. Монитор, кондиционер, старт-стоп кнопка. Бул сиздерге жүргүзүп көрсөтөлү. Старт-стоп кнопка, машина жүрдү. Ата бензин бираз азыраак экен. Километри 259.567 километр. Бул эч кандай теппейт коробка. Коробка автомат. Камера заднего вида. Өзүңүздөр байкагандай. Мультируль. Рульда эч кандай повреждение жок. Bluetooth бар. Бул жагын өтсөк, подстаканник, подлокотник, эки пассажирский жана водительский сиденьялар подогрев бар экен, эки режимде. Кожаный салон, бираз химическая керек экен. Люк жок экен. Бул жакта плафондор. Арка жагын тартып көргөзөйүн. Бул машинанын арка жагынан көрүнүшү, электропакет, эч кандай чийилген жерлери жок, такси болгон эмес. Бул машина такси болгон машиналар көбүнчөсү газ болот. Кожалары да жакшы, эч кандай повреждение, эч кандай жыртылган жерлери жок. Просто химическа тазалап жууп койсо. Камера заднего вида. Бул жакта авторегистратор камерасы турат. Задний авторегистратор. Алдыда регистратор бар экен, аны биз айтпай калыптырбыз. Багаж аябай чоң экен. Бул бензин, газдын арка жагында багажын жарымын ээлеп, газ баллон турат. Анда болсо газ баллон жок. Камера заднего вида. Айтып өттүм. Анда болгон Hyundai Sonata жылы 2011-ге 2012 рестайлинговый мотор турат. Мен сиздерге муну алыстан дагы тартып көргөзөйүн. Мындай болгон Sonata. Мындай жерлер просто жамгырга кирлүү болуп калыптыр, эч кандай повреждение болгон эмес, баардыгы таза. Детальдар алмашкан жерлери жок. 205-ке 16 экен, 16. Hyundai Sonata. Мунун Кореядагы баасы $4,500, $2,000 жол киреси, 2011-ге 2012 $1,200 растаможкасы болот. Ушундай достор, кимде ушундай Hyundai Sonatалуу болгусу келсе, мен номерди описанияга калтырып коем. Ошол номерге WhatsApp'тан кайрылсаңыздар, мен сиздерге бул машинанын сүрөттөрүн жана видеолорун ички аңыздарга жөнөтүп коюшум мүмкүн. Андыктан биз аркадагы машиналарды тартыштуу улантайлы. Урматтуу достор, анда биз бул чыгарылышты улай эле сиздерге Hyundai Santa Fe'нин жаңы кузовун көрсөтүштөн баштайын. Машиналар жакын токтотулган, муну алысырактан кененирээк көрсөтүшкө жакшы болбой калып атат. Бул Hyundai Santa Fe жылы чыгарылган, жылы 2012. Күзгүлөрүнүн мындай заднийлеринде повторительдери бар. Мында алысырактан бияктан көрсөтөйүн. Мындай болгон Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe'нин бесключевый доступ кнопка менен. Ачканда эле бул жагына көңүл бурсак, электропакет, электрозеркало, водительский, автоматический, складывание зеркала, комплектациясы сиденья электрический. Булардын баары электрический. Бу жерде бираз повреждениясы бар экен. Жылы болсо 2012 Hyundai Santa Fe. Эми ичине отуруп, ичин карасак. Бисмилла дегенде эле мультируль. Руль эч кандай повреждение, потер болгон жерлер жок. Чийилген жерлер жыртылган. Мультируль. Круиз контроль. Старт кнопка. Монитор. Диск четкен. Кондиционер. Автомат коробка.
подогрев сиденья, вентиляция сиденья бар екен. Водительский подогрев сиденья екен. Бұл жақта USB-ге выход, перекурительдері. Бұл жағы бардачок açılıp өзінше. Бұл жақта дағы бардачок бар екен. Бұл жақта машина Санта Фенің кітапчасы. Под дерево, аэробак. Дағы мен айталамын бұл жақтан. Оның аккумулятор отырып қалып тұр, күліші, чип күліш мұнда бізде тұрады. Аккумулятор отырып қалғандықтан мен ешқандай километражын айтып бере албай еткенмін. Бірақ машинаның состояниесіне қарағанда километрі аздай еле. Біраз машинаның авалы кир, мұны жуып химистке қылып қойса таза еле. Автомат коробка, подстаканник, подлокотник. Бұл жақтарына арқа жағынан сіздерге көргізейін. Машинаның арқаңқы шегінен жұмшақ кожаный ручкалар. Арқаңқы сиденьянда подогрев бар екен, өзіңір байқағанда электропакет. Бұл болса мұндай құлтағыштары. Даже обдув мұндай арқағадағы шамал беруші мұндай жабықтар бар екен. Енді де айтыштылы білбей қалдым. Сиденьялар ешқандай жыртық жерлері жоқ, сиденьялардың бардығы авалдары жақшы. Бұл жағыдағы нар жағын өтпейлі қойын. Подогрев сиденья электропакет. Бұл жақтардағы аябай барды жақшы. Потолоктары таза, ешқандай кир емес. Плафондары бар екен. Жақтан көрініші баллондары болса, баллондарын айтып өтейін 155-ке, 235-ке 155, жоқ, 235-ке 55, 19 екен. Тетрісінен тұрғалына біраз адашып қалдым. Багаж аябай генен екен. Багаж аябай генен. Бұл күліш, набор баллонный күліштері. Магазиндегідей бардығы таза. Бұл жағында болса, тағы мұнда қошымша отсектері бар екен. Бұл жақтарға дағы бірдемелер салсаңыздар болады. Бұл сетка бұл жерге тосылады. Мұның астыларын байқап көрсек, запаскасы астына қойылады. Екі выхлопной күліштілі. Бұлар осы стоп плафондары. Өзіңіздері байқағандай 2 дизель водовый. Кімдеген шындай Санта Фе айдаған болса, бұл комментарий жазып қойыңыздар, қандай машина, қанша расход қылады. Негізілі бізге Қырғызстанға ыңғайлы бұл. Бұл жерде корейстер аябай көп айдап жүреді. Бізге көбіншесі мұға чейінгі кузовтары барды, 2008-2010. Мұндай кузовтардағы ең бара баштаса керек. Бұйырса, сіздер заказ қылсаңыздар, может барып қалғандар. Емен басына келсек, бұл машинаның Кореядағы бағасы $10,000, $2,000 жол кіресі, $1,600 растамошкасы. Кімдеген шындай Санта Фелю болғысы келсе, номер описанияда болады. Қайырлыңыздар. Бұл машина турасында кеңірек айтып береміз. Жана біраз басындағы шүйлөшіп жүріп алса болады. Урматтуу достор, сіздердің сұрауыңыздар бойынша бұл K5 үлгісіндегі автоуна. Бұл қара түсті бензин. Бұға чейін газ автоуналары тартып көргөздім әлі. Бензин. Бұны сіздерге бір қатар сыртын тартып көргөзөйүн, андан кейін іш жағын өтсек. Бұл машина 2012 жылы шығарылған бензин, қара түсті. Баллондары титановый 215-ке 55 R17. Бұл айнектерінде повторительдері бар. 5 ключевой доступ. Бұл жақтан номерлері тұрады, ошоға чалып байланыштық. Бұл машинаның есіменен бұл сыртынан бір сира көріп алдыңыздар окшойт. Бұның люгі жоқ. Эми бұны ички жағына баш бақсақ. Бисмилла дегенделе жылынан баштайды. Жылы 2012. Қара түсті. Электропакет. Под дерево. Электрозеркало, складывание зеркала бардық машиналарда бар. Азыркы заманда бұл чип ключ мындай. Без ключевой доступ. Бұл багаж
жана бул бензобактын ачкычтары. Сиденьясында мындай бир аз протер жерлери бар экен. Бул сиденьялар алдаркага жылат. Бул бардыгы иштейт. Эми алды жагына баш баксак, полный мультируль, круиз контроль. Пробеги 183.849 км жүргөн. Дисковый магнитофон, монитор, старт кнопка, климат контроль, двухзонный климат контроль. Дагы автомат коробка, подогрев сиденья, водительский жана пассажирский. Бул жактарында USB-ге акустика выходтар, перекрутитель. Бул подстаканник, өзүңүздөр байкагаңыздар, бул подстаканник мындай жабылып калат ордунда. Бул подлокотник, ичи мындай чуңкур, көп нерсе батат. Мунун камера заднего вида, да, сиздерге көрсөтөйүн. Камера заднего вида. Бул машина аябай таза, аккуратный минилген. Бул бензин болгондуктан эч кандай бул панелдерде тешиктери жок. Таза, эч кандай бир чийилген же башка болгон жерлери жок. Бул жактары дагы таза барды. Азыр ал жагында ачып көргөзөм. Ушундай болгон К5 үлгүсүндөгү автоунаа. Эми бул автоунааны сиздерге толук бир аз убактыңыздарды алып ачып көргөзүп коеюн. Бул иш жагынан көрүнүшү, бул водительский, пассажирский жагы ручной. Водительский жагынын сиденьялары да электрический болчу, бул дагы ручной. Жактары бардыгы жайында. Эми бул машинанын баасына келип токтоло турган болсок, бул машина биздин жаңы эле биздин бир YouTube'дан көрүүчүбүзгө, подписчигибизге бул машина сатылды. Сатылган баасын айтпай эле коелу. Бул машинанын ээси өзү жакшы тааныйт. Азыр машинасын көрүп аткан болсо кеңирээк обзор кылып тартып коюңуз дедилер. Ошону тартып коелу дедик. Ушундай машиналарды примерно бул машина эмес, ушундай машина, ушундай комплектациясы менен бул жердеги эле баасы доллар менен айтканда бул машинанын Кореядагы эле баасы $5000 примерно баасы. Бунун баасын айтпай эле коеюн. Ушундай комплектация менен бензин алам деген адамдарга, досторго жол киреси мунуку деле $2000, растаможкасы $1400 болот. Сиздердин колуңуздарга $8400, $8500 сиздер өзүңүздөргө оформить этип аласыздар. Ушундай болгон 2012 жылкы K5 үлгүсүндөгү автоунааны ала аласыздар. Кимде ушундай машина алгысы келсе, же жана башка дагы машиналарды заказ бергиси келген болсо, мен номерди описанияга калтырам, достор. Описаниядан көрүп жазсаңыздар болот. Мен бул жерде бардык ценасын, растаможкасын, жол киресин баарын айттым. Анан WhatsApp'тан кайра эле жазып канча болот деп сурай берген адамдарга мен ошону түшүнө албайм. Анда мен бул видеону аяктайын. Жаман узарып кетти, жарым саатка жакындап. Убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кореядан сиздерге сагынычтуу салам. Биздин каналга жазылгыла, видеого лайк басып, комментарий жазып, видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.